Программабызды улантабыз. Бизде да кийинки коногубуз бар. Маданияттын мыкты кызматкери Өктөм Сапар уулу. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутмандуу таңыңыз менен. Рахмат силердин. Айтсаңыз, сиз өзүңүздү жакшы көрөсүзбү? Баягы эле суроону уласак. Өзүмдү жакшы көрөм. Эмне үчүн жакшы көрөсүз? Кайсыл жериңизди жакшы көрөсүз? Тиги балага окшоп сулуумун деп койбойсузбу? Ошо өзүм сулуулугума суктанып бүтпөйм деп эми. Ошо эми ар бир адам мындай өзүнө кандай десем, өзүн өзү жакшы көрөт болуш керек. Ооруп калганда карап, же болбосо баягы өзүнө жаккан нерселерди сатып алып, же болбосо өзүнө жаккан тамактарды издеп барып таап жеген, бул бүт өзүн жакшы көргөндүктөн го дейм. Жакшы сакалыңызды жакшы көрөсүзбү? Бул жакшы көрөм десем деле болот. Анткени ушундай аябай жакшы кам көрүлгөнү көрүнүп турат да, дароо элечи. Ооба. Ошон үчүн ойлоп атабыз, билип калдык. Жакшы. Чарбачылыгыңыз кандай болуп атты? Жакшы, рахмат. Баары сонун буйруса, ушул элдин агымы менен ушул жүрөбүз, буйруса чыгармачылыкта болуп атат. Жаңырларды жазып атасыз. Сөзсүз түрдө жаңырларды жазуунун үстүндөбүз. Азыр жаңы жылга жакын калгандыктан азыр ушул баягы жаңы жылдык передачаларга тартылуу ишер менен жүрүп атабыз. Бирок январдан баштап бир 3-4 ыр даярдап койдум. Буйруса ар бир айда бирден ыр чыгарып турганга мындай максат коюп атам. Демек, жаңы жылга бардык күйөрмандарга белектер даяр турбайбы? Сөзсүз. Жакшы. Айтсаңыз, кайсы темада жазып атасыз? Негизи көпчүлүк ырлар эле баягы сүйүү темасында эмес. Мен ал темадан бир аз алыстаганга аракет кылып жүрөм. Жакында эле. Неге аракет кылып атасыз алыстаганга? Эми жок дегенде мен ушу башка тема жөнүндө кичине турайын деп атам. Туура. Жакында эле бир досторго деген ыр жазганмын. Анан Бишкек, Москва деген ошол Москвадагы мекендештер жөнүндө жаздым. Анан азыр жаңы январдан баштап эле даяр болуп турган ырыбыз Динара Акулова менен кезектеги дуэтибиз Жашоо керемет деген. Ооба. Жакшы экен. Жакшы. Келиңиз, сизден бир сонун музыкалык чыгарма сураналы. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Бүгүнкү телевидение кызматкерлеринин майрамы менен чын жүрөктөн куттуктап, агайыбыз Бек Борбеевдин аккордеон менен ырдалып жүргөн ырларынан бир ырды тартып алып коюшка уруксат этиңиздер. Келиңиз. Ай кызым деген. Ай кызым. Арбайып арбип кыймыл бийчи кызым махабатым сен айдан түшкөн ай кызым тазим кылам чырайыңа жайкалган өрмөнүңдөн көзүңдөн мөлтүрөгөн өткүр жаштык өмүрлөр жүрө бергин көңүлдө жүрөгүмдү биле бергин ай кызым жүрө бергин көңүлдө жүрөгүмдө биле бергин жомоктон келген ханзадан сулуулардын периси деген мени издеген байкатпай жүрөк сыздаган сулуулардын сыйкыры деген мени издеген алтын бүкүл самандан
сизге. Сон чарма дагы да уккум келип атат. Өзүңүздүн Эфирде да. кийинип калалы. Жакшы, сиз өзүңүз үй бүлөлүүсүзбү? Кызыңыз барбы? Келинчегим экөөбүз бир уулдун ата энесибиз, буюрса бактылуу үй бүлөлөрдүн катарын толуктайбыз. Кыздуу да болосуздар буюрса. Буюрса келинчек. Ылайым эле болсун, ошондо ушул чарманы ырдасаңыз кызыңыз аябай бактылуу болот деп ишенип турабыз. Сизге Рахмат. чоң рахмат, келип бергениңизге, куттуктоолор үчүн чоң рахмат. Ар дайым сиз дагы ийгиликтин үстүндө жүрүшүңүзгө биз тилектешпиз. Бактылуу болуңуздар, үй бүлөңүз дагы, жакын адамдарыңыз ар дайым жаныңызда болсун. Чоң рахмат, силерге дагы ийгиликтер болсун. Рахмат, келип туруңуз. Бардык ушундай жакшы хит чармаларды, хит дуэттерди, жаңы чармаларды оғондорду кыргыз элибизге тартуулап жүрө бериңиз. Ушунуңуздан жазбаңыз. Келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Бар болуңуз.